Мекендештер, кыргызстандыктар бүгүн биз мына могу жаанга карабай, Жаныбек байкенин жанагындай подставага кабылганын угуп алып, мояка миңдеген кишилер келди. Келип анан мына бүгүн кечке күттүрдү. 9-да болот деген процесс азыр 6-да араң бүттү. Мына адвокат чыгып айтып атат. Эки компания келишим түзөт. Эки компания, бири английский компания, бири Кытайдын компаниясы. Кабель сатып алам дейт. Тиги Кытай айтат, кабель сата, менден кабель сатып ал дейт. Тиги макул деп туруп, английский компания эмеге башкалай бир эмеге эмнеге? Иностранный компания. Английский иностранный компания, короче, бир эмеге счетко акча ыргытат, Криптовалютанын кошелегин. Криптовалютанын эмесине акча ыргытат. Анан айтып берсеңиз ташы. Анан ошо негизи келишим түзүлгөндөн кийин акча ошо келишимдин иретинде сатып аткан компаниянын счетуна которуш керек болчу акчасынчы. Налогторду төлөп, баягы мыйзамдуу жолдорун сактап которуш керек болчу. Бирок алар ошондон качабыз деп ой менен ою ошондой болгондо анан криптовалютанын кошелегуна бирөөнү которот. Которгондон кийин бул акча анан сыртка кетип калат. Вообще чет мамлекеттерге кетип калат, даже тияктан жоголот акчалар. Анан эмнеге деп Жаныбек байкени күнөөлөп атат да. Ма бердин тиги которгон компания полицияткыл компаниянын неме кылбайбы мына? Ошодон сурабайбы. Ошодон долбойбу. Жок болбосо ошо кытайский компанияны сураш керек болчу. Ошоктон долбош керек болсо, а берде Жаныбек дооматын койбой, Жаныбектин тиешеси жок да жерде. Мисалы эч жерде көрсөтүлбөдү, эч жерде ат чыкпады, жок болду. Кандай ойлойсуз сиз ушунучу? Айтыңызчы мындай эркекчилик. Мына адвокат деле айтып атпайбы? Даже тергөөчүлөргө суроо бергенде жооп бере албай калды дейт. Жаныбек байкенин бияка кандай тиешеси бар десе, жооп бере албай койду дейт, туурабы? Тергөөчүлөр өздөрү жооп бере албай. Мындай болгондо суроо бердик. Крипто кошелек Жаныбек байкеге тийчи ошо криптовалютанын кошелегу. Криптовалютанын кошелегунун ээси ким? Жаныбек байке десек, жок, Жаныбек байке эмес. Ошо криптовалюта кошелегунан акчаны алган Жаныбек байке беле десем, жок дейт. Анан ким десек, ошону биз тактайбыз, анан айта алабыз деп айтып да ошондой. Толук конкрет маалымат жок экен. Сомнительный эмес жок болчу экен. Ооба да, камакка эмне? Эч негизи жок. Эмне үчүн камакка алып атат түшүнбөйм. Камакка алууга эч негизи жок болчу. Бул заказ берген деп эле эсептейбиз. Биз баарыбыз эле башында эле ушундай ойго келгенбиз. Булар атайлап ошондой подстанованы эметишкен, липитетишкен. Жаныбек байке кыргыз элинин үнү болгон, далай эмелери менен Жаныбек байкеге балып кайрылган, мен да көп барган, көп кишини, карапайым элдердин үнүн жеткизип турган киши болгон бул киши деген. Атайлап ошо кишини эмеден жоготуш керек болгон, ажообуздун жанынан каралап туруп жок кылыш керек болчу. Азыр интернет сайдын карасаң, бүт эле Жаныбек минтиптер, Жаныбек тиги инвестордон акча алып алыптыр деген ушактарды кое берип атышат. Ошол болгон кыскасы, жок кылыш керек болгон Жаныбек байкени. Жаладан жала жабып, жок жерден бир нерсени жабып